нерсени айтайын деп атам да. 30 жыл болуптур биз эгемендик болгонубузгачы. Ошондо 30 жыл мурун Кыргызстандын азыр могу жерде отурган граждандары бирөө 20да, бирөө 10да, бирөө 30да болсо керек. Ошондо кыргыз карыз эмес болчу экен да. Азыр могу жерде ар бир отурганыңар $710 карызы бар. Үйдөгү курсактагы бала да карыз да. Эгерде биз чын-чынына келгенде ушундай жерде жашап жүрөбүз, бирок биздин мамлекет эгемендүү болгону менен бирок биздин үстүбүздө башкарган кожоюндарыбыз туура болбой атат. Сен үчүн айтып атабыз, баарыбыз эле Садыр байкени айтып атабыз. Садыр байкенин эмнесин айтып атат. Садыр байке чындыкты айткан үчүн эле отурат. Ушул чындыкты билип, биз дагы бир жазында экисинде уш жерде отургандардан барса керек. Чындыкты айтып аткан кишини чыгарып берип барсак, суу чачып кайра курду. Бул чындык шибегени капка катпагандай, батпагандай, баары бир күнү тешип чыгат. Ошол жерде мен ушул жердеги кишилерди чогулганда көрдүм да, ошондо башында киши жок, ошол чогулган элди суу чачып таратты да. Ошондо биз башыбызга турган кишиге муктаж болдук да. Ушул Садыр байке болсо, өзү болсо, Сауыр байке да бар болчу. Боякта отурган алдында сүйлөп кеткен кишилердин баары бар болчу. Биз ушунун ичинде башыбыз жоктон суу чачып, кайра качып келдик. Бирок бизге азыр башчы керек, баарыбыз башчы керек деп атабыз. Биз шайлоо деп атабыз. Бизди шайлатпай эле бизди алдап кетип атат. Мындан 5 жыл мурун келген шайлоочуларга ошолор кайра келдиби? Келип ушул эмне 5 жыл эмне жасаганын айттыбы? Андай болгон жокпу? Бизге азыр чын-чынына келгенде биз башчыга муктаж болгондой, силердин ар бир голосуңар мекенчиге муктаж болуп атат. Эгерде дагы ушу менен кете бере турган болсо, Тажикстанды көрдүңөр, жерин алды. Биздикине да аз калды. Эгерде Аллахым сенин дуаң менен амалың экөө бирдей болуш керек дейт. Биз баарыбыз ичибизде чындыкты жакшы көрөбүз. А бирок чындык жылаңач аял сыяктуу экен. Көргөндөн кийин сөзсүз казагын табышат да. Бичери мындай экен деген. Ошон үчүн чындык деп атабыз баарыбыз. Жерибиз, элибиз деп атабыз. Ушуну сактап калыш үчүн силердин ар бир голосуңарга муктаж. Ага тууганыбызга чалалы, алыштакытын алалы, кудабыз өзгө чалалы. Бирок силердин ар бир өмүрдүн чечимлерге азыр мекенчиге муктаж. Бизге азыр башчы керек. Биз башчыны алып чыгыш үчүн силердин ар бир голосуңарга муктаж. Ушул биз башчыга муктаж болгондой, мекенчик ошондойго муктаж. Муну өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чечишиңер керек. Ар бирөөнүн 5 таанышы бар. Башка да жүрүптүр, монтиптир. Ошого ар бир телефондон болобу, убактыбызды бөлөлү. Эгерде бул шайлоодо алынсак, балдарыбыздын бетин кандай карайт билбейм. Эгерде ушул жерде баягы айтат го, өз жайдын балдары бири-бирин баатыр дейт, өл жайдын балдары бири-бирин катын дейт. Ушул жерден келгенден кийин ушул түптүн немесинен, түп жергесиндеги белектен, белек балдарына биз туугандардан сурамыз. Өзүңөрдөн чыккан Садырды колдоп бергиле. Садыр байкени колдоп бергиле. Биз Садыр байкеге кандай муктаж болсок, биздин ар бирөөбүздүн голосубузга мекенчик ушундай муктаж болуп турат. Ушуга көңүл бөлөлү, ага туугандарыбызга айталы, алыс жакындарыбызга айталы. Жок дегенде ар бирөө мен голосумду мекенчилге берет эмес, ар бирөө 5тен чейин макул болгонга биздин бул шансыбыз. Ушуга көңүл бөлүп берели. Рахмат. Талап бергенге Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.